Оштогу балдардын жугуштуу оорулар стационарынын бул имараты 1959-жылы курулуп, андан бери эч кандай капиталдык оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Ошондуктан талапка жооп бербей калган имаратка бейтаптардан ар кандай сын пикир айтылып келчү. Акыркы учурда өзүңүздөр билгендей, больницанын акыбалы действительно оорлошуп, ремонтко муктаж болуп жаткан. Өзүңүздөр деле бакалавар болуп, социалдык сеттерде немелерде деле чыгып, бул жер андай экен, андай деген сөздөр өтө көп чыкты. Мындан улам элдин сынында калган бейтапканада капиталдык ремонттоо иштери былтыркы жылы август айында башталган. Ал үчүн республикалык бюджеттен 8,5 миллион сом каралып, жумуштун алгачкы этабы жүрүп, ортодо себептерден улам токтоп калган болчу. Бирок бир нече күн мурун кайрадан оңдоо түзөө иштери жанданып, 70% бүтүп калды. Анын ичинде ички ремонттору кирет, анан тышынан ошо фасадты дагы бар. Ички ремонту дегенде ошо металлопластикалык терезелер алмашып атат. Анан эми ички немелерин, шыбактардын немелерин, эски немелерин көчүрүп таштап туруп, анан кийин башынан отделка иштерин кылабыз. Анын ичине электромонтаж, сантехника иштери жана отопление, жылытуу системасы дагы бар да. Оорукананын бул имараты 90 орунга ылайыкташтырылган. Капиталдык ремонт иштери март айынын аягында бүткөрүү пландалууда. 15 күн ичинде пландаштырып атабыз. Бирок 15 күн 23-үндө кирип калсак, себеби мына ситуацияга байланыштуу да грипптики башка оорулар дагы күч алып атканын азыр эми көрүп атасыздар. Ошого байланыштуу ремонт тездетип жаткан учурубуз. Ал эми бул ремонт бүтсө, биздин мурдагы корпуста Черемушкада жайланышкан 2 корпус уже бул жакка көчүп келет. Жайланышып, ал жакты Черемушканы обсервацияга даярдап атабыз азыр. Аталган ооруканага бир эле Ош шаарынан эмес, райондордон да бейтаптар кайрылат. Бейтапкананын бул корпусу оңдоо түзөөдөн өткөндөн кийин чатырын жаңылоо каралууда. Ошондой эле кийинки айларда оорукананын башка корпустарында да капиталдык ремонт иштери башталар алдында турат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.